Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Сооронбай Жээнбековдун бийлигинде үмүт өлдү. Ок атканга уруксат берген жокмун деп жанын жеген Сооронбай Жээнбеков жанын жеп канчалык калкты сооротпосун 19 жаштагы Алтынбек уулу Үмүттүн жаны окко учту. Эгер ал буйрук бербесе, жанагы жардыруудагы окторду ким атты, гранаталарды ким жардырды? Канчалаган кыргыздын кырчандай жигиттери көздөрүнөн ажырады, колдорун кестирип мунжу болду. Үмүт Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен атылды. Үмүттү атып өлтүргөн үчүн ошол күнү ошол операциянын башында турган полковник Оразалиевке кетип бара жатып генерал деген чоң чинди званияны ыйгарды. Ачуу чындыкта көр кылганы, колдорун кестиргени үчүн, Үмүттү ал атып өлтүргөн үчүн полковник Сооронбай Жээнбековдун колунан генералдыкты алды. Генералдыгын майлап жатып калды. Мына сокенин жакшылыгы, ыймандыгы, Кыргызда кеп бар, кам жаткызбайт деген. Эл эмне дейт? Ушул кепти кулагына илбеген чиновниктердин жүзү 30 жылды көрсөтүп келе жатат. Бүгүн да кечекисинен кайтпаган бүгүнкү көрүнүш. Аны көрүп деле, билип деле келе жатабыз. Болгондо да бул кеп эгемендүүлүктөн бери өлкө башчыларынын кулагына кирбей койду. Акаева, Бакиева, Атамбаева, Жээнбекова, Жапарова деле ошол. Ошолордун окшоштугу коёндой окшош. Кадр маселеси кайра эле кайталанбай. Азыркы тапта бир кездеги Бакиевдин бөлтүрүктөрү карышкыр болгондо бурчтан чыга калышты. Андан алыс болуп, Садыр Жапаровду колдойн десең, баягы Бакыт Сыдыков, Нариман Тулеев, Камчы Ташиев, Зулпиев, Жапаровдор өлкө кадрлары кайра кайтып келди. Элдин сөзүндө Бакиевчилдери келди болду. Кичине өзгөртөлү деген көз карашта жоктой. Баягылар болсо баягысын кылат деген ой дагы жок. Ишти баштабай туруп, адатка салып, баш мыйзамга кол салуу. Орусиянын президенти Владимир Путин айткандай, кыргыз эли шорлуу эл экенбиз. Тажрыйбасыз жаштар революцияны алдырып жиберди. Жаштар жаштык кылды. Алардын тажрыйбасы жок экенин ушундан билсек болот. Ак үйдү алганы менен аны алдырып жиберишти. Учурда бир кездеги үчүнчү күч дегендер күчкө келип, күйүүсү менен ак үйдү алышты. Буга жаштар жол ачып берди. Жаштардын Жанар Акаева деле жол көрсөтүп кете алган жок. Кылчактап бир Чекебаевди, бир Бабановду карап жатып карайлап калды. Мына эмне үчүн тажрыйба керек? Тилек Токтогазиев министрликти көздөп туруп алды. Элмира Сурабалдиева аялдыгына салып сөздү көбөйтүп туруп алды. Аларга караганда абактагы Садыр Жапаров жолун таап, эрге минип алды. Аны эр токулгасын даярдаган Камчы Ташиев болду. Достор кетип, достор келди. Алиев туура эмес кылып атат да, сени жетелеп алыш керек да. Ал деген творчествоны түшүнбөйт да, интересный человек он. Өз эле жүрөкөбүз барабыз деп эриштип алыш керек да. Странный очень. Вообще, я не понимаю, короче, раздражает меня. Эми экинчи маселе. Мына жирный катымдын ордуна ошо жерден бирөөнү ИО продюсер кылып шайлап турбайсыңарбы? Кийин көткө тепкенге ыңгайлуу болот. Подумайте об этом. Но жирныйды бир кысымга алып туруп, анан кийин баягы мен жайнакты кысымга алгандай эле бар кетти тиги ташбакаң. Жаз арызыңды деп. Жөн эле окодон албадым. Давканы мен жасадым ага. Ошон үчүн муну бирдеке кылып давка кылып, кетирип туруп ичинен бирөөнү ИО кылып кое көрбөйсүңарбы? Хотя 15 күнгө. Потом легче будет освободить. Подумай об этом. А то азыр кимди алып келсеңер дагы, мунун эки выговоры болбосо, объяснительный болбосо, же болбосо өзү кетем деп жазбаса, баягыдай ызычуу дагы башталат. Это 100% гарантия. Особенно жана бети табактай болгон неме, өзүнүн кадры, жана орусча алып барган бала, атын билбейм. Жанагы сволочь Бурулай, Амолдошева, Айжан, дагы бир үчөө төртөө жөн эле тыткан турат любой кишини. Поэтому подумай, вот этот технический вариант. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.